Жана саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда өзүнүн барлыгына билигине иман келтирген бенделерине кайрылып мындай дейт: Я айюхаллазина аману тақуллаху ва куну ма'ас-садиқин. О Аллахнын барлыгына билигине иман келтирген бенделер, о имандуулар, Алладан коркула. Ва куну ма'ас-садиқин. Дайым чынчылдар менен болгула. Чындыкты сүйлөгөндөр менен болгула. Калпычылардан алыс болгула деген сөз. Ошондой эле урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбардын о хадисини бир сүйүнчү катары кабыл алып койгула. Аби Умама деген сахаба айтат: Кала Расулуллах саллаллаху алейхи пайгамбар айтты дейт: Ана заимун би бейтин фи рабдил жанна. Бейиштин кире беришинде бир үйгө кепилмин. Бейиштин кире беришинде бир үйдү сөз берем дейт. Кимге? Лиман таракал мираа ва ин кана мухиккан. Акыйкат ал тарапта болуп туруп да бирөө менен тартыш талашууну таштаган адамга дейт. Чындык сен тарапта. Бирок ушуну менен айтышып кетпейин, урушуп кетпейин деп тартыш талашты таштап, мамилени оңдоп калган адамга бейиштин кире беришине бир үйдү кепилдикке берем дейт. Мен эмес ким? Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Ва би бейтин фи васатил жанна. Бейиштин ортосунан, борборунан, сентриден бир үйдү сөз берем дейт пайгамбар. Лиман таракал казиба ва ин кана мазихан. Тамаша жолунда болсо деле калп айтпаганга дейт. Жалган сүйлөбөгөн адамга бейиштин ортосунан бир үйгө кепилдик берем, ал жалганы тамаша катарында да айтпаса. Кебирлер тамашалап койдум дейт го. Ва би бейтин фи а'лал жанна лиман хассана хулука. Бейиштин эң жогору даражасынан бир үйдү кепилдикке берем, ким адеп ахлакын оңдосо дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, адеп ахлакыңызды оңдоңда, кыяматта пайгамбарыбыздан бейиштин борборудан үй берем деп айткансыз деп пайгамбардан барып талап кыл. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li. Бул сөзүмдү айтып, жамаатка өзүмө кечирим сураймын. Кечиримдин тобонун кабыл боло турган кезинде жериндесиңер. Кемчилигиңерди мойнуңа алып, жаратканга жалбарып тоба кылгыла, истигфар айткыла. Ан Усама ибн Зайдтан Аллах Таала разы болсун, "Мен сун алейхи ма'руфан фaqala ли фa'или." Ким сизге бир жакшылык кылса, жакшылык кылган адамга мындай десеңиз: "Жазакаллаху хайран." Аллах сизге жакшылык сый кайтарсын. Аллах сизге жакшылык кылсын. Таала жакшы сыйын берсин десе, фақат балага фис сана, эң жакшы рахмат айткан болот дейт. Жакшылык кылган адамга не дейт экенбиз? Жазакаллаху хайран. Аллах сизге эң жакшы сыйлыгын берсин деген сөз. Имам Тирмизи, Имам Насаи риваят кылган сахих хадис. Айша энебиз айтат: "Мен ата илейхи ма'руф фалюкафи." Кимге бир жакшылык келсе, жакшылыгын кайтарсын. Фа иллам ястатиф фалязкурху. Эгер ошо жакшылыкты кайтара албаса, ошону айтсын. Паланчы мага бир жакшылык кылган. Атасыга рахмат. Жакшылык кылган адам жөнүндө башкаларга айтуу шого разылык билдиргендик болот дейт. Жакшылыгын кайтаргандык болот дейт. Хазрат Умар айтат: "Лау я'лам ахадукум ма лаху фи қаулихи ли ахихи жазакаллаху хайран ла аксара минха ба'дхум ли ба'д." Хазрат Умар айтат: "Адамдар бири-бирине Аллах сизге жакшы сыйлыгын берсин, мени сыйлаганыңыз үчүн, мага шуну кылганыңыз үчүн Аллах сизди сыйласын" дегендин канчалык чоң соо экенин билгенде, адамдар дайым бири-бирине айтат эле дейт Хазрат Умар айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тарбиясын алган инсандар айтат. Алымдар айтат: мусулман эмес да жакшылык кылса, ошого бир жакшы разылыгын кайтарган. Спасибо дейсинби? Бирок урматтуу мусулман бир тууган, мен токтолой деген маселе бүгүн эмне жалгандан баштадым. Калпычы. Мусулман коркок болот экен. Мусулман сараң болуп, жадный болуусу мүмкүн экен. Бирок мусулман калп айтпайт. Менин сүрөтүмдү коюп тур дагы бирөө. Астыга мындай деп коюптур: "Рахмат деген адамга эч нерсе эмес десең, бейишке кирбейм деген болуп каласың" деп. Менин сүрөтүмдү коюп эле жалган айта бересиңби?
Бирөө жакшылык кылган кезде керек болсо динибизде арабтарда ла шукра лил ваджиб дейт. Бирөө жакшылык кылса, менин милдетиме разылык билдирбей эле коюң деген сөз. Менин важыбым эде, менин мойнумдагы карзым эде, ошону аткардым, ага сиз шүгүр деп рахмат дебең деген да жайыз эмес. Туура эмес. Бирөө жакшылык кылса, албетте рахмат дешиң керек. Эч нерсе эмес деп айтпагыла, эч нерсе эмес деген бейишке кирбейм деген сөз. Сен арабчадан алиф деген тамганы тааныйсыңбы? Не калп айтасың? Бүгүн соцсеттерде одноклассники барбы, фейсбук бар, башка барбы? Мен сүрөтүмдү коюп турдагы, эгер сага бирөө рахмат десе, эч нерсе эмес дебегин, себеп рахмат дегенин кыргызчасы бейишке кир деген сөз. Эч нерсе эмес десең бейишке кирбейм деген сөз дептир. Бейиште арабча жаннат дейт. Рахмат дегенде арабча шукран дейт. Калпты мындай келиштирип жазыш керек да. Анан урматтуу мусулман бирден кээде башка ушундай көрүнтүү устаздар, чубак ажынын башканын атынан бирөө, кээ-бир ушундай адамдар бар да, койнунда котур ташы бар да. Кантип адамдардын арасында бир эмени фитнаны пайда кылсам дейт. Кандай бир пикир келишпестик пайда кылсам дейт да. Билбейм буларды эмне десе. Алла өзү хидаят берсин. Алла туура багыт берсин.